Ош жана Баткен облусунун кесиптик лицейлери бүгүн Ош шаарында болушуп ат салышты. Ар кандай кесип ээлери өздөрүнүн өнөөлөрүн көргөзүп жатышты. Фестивалдын негизги максаты кыска мөөнөттөгү кесип ээлеринин деңгээлин көтөрүү болуп саналат. Бул иш-чаранын негизги максаты бул именно кесипчилик окуу жайларды азыркы заманда кандай десем даңазалоо, популяризациялоо, ушул кесипчилик окуу жайларга биздин жаштарды, жумушсуз жаштарды тартуу, кандайдыр бир кесип менен кесипке ээ кылуу максатында ушул долбоорду биз иштеп чыгып, долбоорду аткарып жатабыз. Алымбек Эгемберди уулу ашпозчулук өнөрдү аркалоого аракет жасап, 113 кесиптик лицейде билим алууда. Ал бул жайга өз кесибин даңазалоо үчүн келгенин айтат. Биз бул иш-чарага келген себеби өзүбүздүн лицейге көп абитуриенттерди алууга жана өзүбүздүн кесибибизди реклама кылууга келдик. Мен өзүм буга кызыгат элем. Кичинемден бери мектепте да өзүм кулинарный таланттарымды көрсөтүп не болот элем. Бул лицейге келгенден бери мен кондитердин азыктарды жана ашпоздукту үйрөндүм. Ал эми Кадамжай районунун номер 33 кесиптик лицейинен келген электрик бул жигиттер да өз кесиптеринин коомдогу ролу тууралуу сөз кылып өтүштү. Алар болсо бул фестивалдын жеңүүчүсү болууну максат кылышкан. Кесибим айыл чарба электромонитору С категориясындагы автомобиль айдоочу эмес тайпасында окуймун. Биз бул жерге жакшы даярдана албай калдык, бирок ийгиликке жетебиз деп келдик. Колдон келишинче аракет кылабыз. Иш-чаранын кызыгы ар бир кесип ээлери өздөрүнүн кийимдерин кийип алып сахнаны шаңга бөлөштү. Лицей түрдүү кесиптерге үйрөтүү тармагында 1964 жылдан бери иш алып барат. Ал эми 16 кесиптик лицейдин студенти Нурдин Мухтар уулу болсо чиретүүчүлүк кесипке ээ болууну каалаган жаштарды өзү билим алган лицейге чакырып өттү. Биздин кесип лицейде мынага окшогон барата, бугош решетка, эшик, темир эшиктерди жасайбыз. Бул кесип менен бардык жерде иштеп, каалаган жерге ишке кире аласың. Мисалы үчүн азыр көп курулуштар ширетилип курулат. Эми өзүм теңдүүлөрдү баарын ширетүүчүгө чакырмакмын. Келгиле, окугула, үйрөнгүлө, кыргызстаныбыздын сапаттуу болуп өсүп өнүгүшүнө салымыңыздарды коштоңор дейм. Иш-чаранын соңунда жеңүүчүлөргө баалуу белектер ыйгарылды. Зинат Турдубекова, Надырбек Оронбаев, ынтымак. Ош шаарындагы студенттердин көпчүлүгү сабактан сырткары түрдүү курстарга барышат. Бирок кошумча билим алуу бардык жаштардын капчыгына туура келе бербейт. Мына ушул көйгөйдү чечүү максатында шаардын активдүү жаштары онго жакын багыттагы акысыз үйрөтүү курстарын ачкан. Ош шаарынын жаштарын акысыз билимдерге ээ кылабыз деген, алында компьютердик билимдер, тилдик англис тили, орус тили, дебат, лидерлер мектеби сыяктуу окуутуулар бар. Бүгүн бул жерде биз ошол жана компьютердик жаштарды компьютердик жанагы сабатын жоюу максатында ушундай курс ачканбыз. Ошол негизинде жаштар билим алууда. Негизгиси башка окуу курстардан бул жер акысыз, 100% акысыз. Окуу курсу 2011-жылы уюшулган. 2 жылдын ичинде 2000ден ашуун студент окуучулар билим алышкан. Бүгүн болсо бул жерде англис тилин үйрөнөм деп келген студенттерди кезектеги кабыл алуусу жүрүп жатат. Бир топко болгону 22 адам алынат. Ал эми каалоочулардын саны аябай көп. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Ош шаарынын жаштар иштери боюнча комитетинин англис тил акысыз долбооруна кош келиңиздер деп айтып кетмекчимин. Биз азыр буга чейин жана компьютер класс болдук. Бүгүн көрүп турган бул жер англис тилин үйрөнүүчү кабинетибиз. Чынында Ош шаарында жаштардын ичинде ошол тилдерди үйрөнүү чоң проблема, көйгөй. Эмне үчүн дегенде кайсыл жерге барбаңыз акча сурайт. Жок дегенде 3000 сом айына. Ошон үчүн биз ушул маселени чечиш үчүн ушул нерсени ачканбыз. Мен ойлойм, ошол бүгүнкү биз акысыз курстар менен биз ушул маселени чечтик. Бул велосипедтердин шаардын борбордук аянтында пайда болгонуна көп болбосо да, аны тебүүнү каалагандардын саны көбөйүп барат. Жакында эле Ош шаарында өткөзүлгөн стартап уикендте 3-орунду алган Нур Султан бизнес идеясын ишке ашырууга колдоо алган. Бирок шаардагы жаңы көрүнүштүн негизги максаты акча табуу эмес дейт. Бул долбоорду ишке ашыруунун негизги максаты бул бизге окшогон жаш жарандарды
өзүнө кичине ден соолугуна пайдалуу иштерге чакыруу жана ошондой эле сергек жашоого чакыруу максаты болгон. Жана ошондой эле бир максаты бул шаардагы тыгындыкты, пробканын алдын алуу эске алынган. Шаардын патриот тургуну Нурсултан көйгөй боло баштаган унаа тыгын маселесин чечүүнү каалайт. Мына ошондо ал жарандарды машинадан велосипедке өткөрүүнү максат кылган. Айтымында, эгер жарандарыбыз шаарда велосипед менен жүрүүгө өтсө, пробка такыр жоголмок. Акырындык менен бул максатыма жетем деп Нурсултан бизди ишендирди. Аста секиндик менен албетте ишке ашат деп ойлойбуз. Машинага алсак, бул машинанын өзүнө кеткен чыгымы бар, ага бензин куюш керек. Көптөгөн оңдотулат, ал эми бул велосипедти минсе бул бир жагынан өзүнүн ден соолугуна пайда болсо, бир жагынан эч кандай чыгым деле кетпейт. Ошентип жаштардын коомдогу орду бар. Алар азырынча саналуу болсо да жааматында пайда тийгизүүдө. Айпери Олимп мектебинин үлгүлүү окуучуларынын бири. Ал мектептен сырткаркы мезгилде жаштар үчүн уюшулган стартап клубунда иш алып барат. Аны менен катар өзү билим алып жаткан мектептеги бизнес клубдун өкүлдөрүнөн куралган топко координаторлук кылып келет. Биздин клубубуз 2 жылдан бери иштеп жатат. Биздин клубубузда 15 адамдан турат. Биз тренингтерде катышабыз, анан бизнесмендер менен жолугушуп, алардан көп маалымат алабыз. Анан экскурсияларга барып, ошол жерден дагы кызыктуу бир маалыматты алып, ошентип үйрөнүп жатабыз. Айпери жана анын досторун баалаган стартап уюму техникалык жабдыктарды белек кылышты. Бул жабдыктар Энстрим коомдук фондун демилгеси алдында Американын USAID уюму тарабынан каржыланган. Мындан сырткары Долбоордун алкагында Олимп, Макаренко жана Панфилов мектептериндеги стартап клубтарына компьютерлер жана принтерлер берилди. Панфилов орто мектебинин 10-класстын окуучусу Нурулло да 2012 жылдан тарта стартап клубундагы иштерге активдүү катышып келет. Ал ушул убакыт ичинде стартап клубунун окуу курстарына катышып келген. Аны менен бирге достору чогулуп бизнес идеяларынын үстүнөн иштешет. Бул стартап клуб тоорусунда биринчи келип келгенмин. 9-сынып экенмин. Давран Салимов деген бала келип жүрдү бизге. Ашы бала келгенде бир мероприятие болду, мына стартап клуб деген группа бар да, ошону келгенбиз. Кирип кошулуп аза болуп. Эне билишимче ашатта клубду жүргөнүбүз бизге ар кыл тренингдер өтүшө баштады. Бизнес кандай кылып бизнес ачыш мүмкүн, ар идеялар гапырып берди бизге. Тренингдер өтүп берди. Эне биз ошонго кызыкканыбыз үчүн ар кыл жаллоотко бишкек лагерлерге барды. Шаарда өзү ар кыл экскурсиялар болду. Ашуна активдүү катнашып жүрдүк. Мектеп окуучулары үчүн арналган долбоордун негизинде республиканын Бишкек, Кара-Балта, Жалал-Абад жана Ош шаарынын аймактарында иш алып барылат. Долбоор ичинде учурда 23 топ иш алып барышууда. Топторго 8-11 класстын окуучуларынын арасынан каалаган окуучулар кошулган. Бул клубда ийгиликке жетүү үчүн активдүү болуу гана керектелет. Ал үчүн балдар өзүнүн мектебинде клуб кылыш керек, стартап клубду ачып, ала клубда жөн эле ачып койбостон, ал жакта активно иштеш керек. Биз кылган тренингтерге, жолугушууларга, экскурсияларга катышып, андан тышкары өздөрүнүн пландары боюнча иштешип, өздөрү өз ара иштеш керек. Андан тышкары дагы биз бириктип, биз жактан, балдар жактан инициатива көтөрүп, чоң деген жакшы мероприятияларды кылабыз. Ошо мероприятияларга активно катышып, бизнес пландарды жазып, ал бизнес пландарын ишке ашырып, өздөрү ар бир клубда минимум бир бизнес идея болуш керек, бизнес план иштеш керек. Эми Айпери, Үмүт жана Нурулло сыяктуу стартап бизнес клубунун катышуучулары бул техникалардын жардамында жаңы бизнес идеяларды жана долбоорлорду жаратышмакчы. Курбанбек Турдубекова күн сайын неберелерин далмына ушинтип тосуп алат. Каарманыбыз куюлуштурган ырлар менен небере чеберелерин күнүгө ыр менен эркелетсе, кыздары күйөөгө чыгаарда кошок менен узатат. Ошондуктан айылдагылар аны кошокчу деп таанышат экен. Айтымында бул өнөрү энесинен калган. Ал Төлөкөн айылына келин болгондон бери бул өнөрүн токтоткон эмес. Мен апамдан үйрөнгөм. Апам берем азыр ушундай кошокчу эле. Ошонун үйрөнгөм да. Кыз көчүргөндө, кыздарды жөнөткөндө, кыздарын барган жерден бактап, өздөрү менен өздөрү болсун эми. Кыздарды алтындан сөйкө такканмын, ардактап кызды бакканмын.
Gümüşten söykü taqqanmın, gülpöttep kızdı baqqanmın. Altından söykü ırgasın, emi alğanı menen jırgasın. Gümüşten söykü ырgasın, көргөнү менен жыргасын. Каарманыбыздын айтымында акыркы убактарда кыз узатуу тойлорунда кошок айтуу салты жоголуп калды дейт. Бул мага аябай өкүнүчтүү. Анткени кошок жөн гана ыр эмес, ал күйөөгө бараткан кызга акыл насаат болот дейт. Эрте менен туруп жүр, эки ягың жыйып жүр. Эки ягың жыйбасаң, энетек атка коносун. Саар менен туруп жүр, сарам жалын кылып жүр. Сарам жалын кылбасаң, салынды атка коносун. Турумтай деген куш болот, тумшугунан сылап өт. Кайнене деген жакшымыш, карыгыча сыйлап өт. Сыйлаганын билбесек, жан кудайга ыйлап өт. Турумтай деген куш болот, тумшугунан сылап өт. Кайната деген жакшымыш, карыгыча сыйлап өт. Сыйлаганды билбесең, жан кудайга ыйлап өт. Ошондо неме болот электе? Курбанбү апанын жашы 80ден ашып калгандыгына карабай, жөн отурбастан чеберелерин бешикке салып терметүүнү колго алган. Сулуу кыз, күйөөсүнөн долуу кыз. 9 баланы эр жеткирип чоңойтуп жолдошу Адамбай аба экөө биргеликте 40тан ашуун неберенин, 20 чакты чеберелерин чоң ата чоң энеси болуп бактылуу өмүр сүрүп келишкен. Мунун сыры сабырдуулук менен ынтымактуулукта дейт бактылуу эне. Ынтымак көп эле. Бул кандай улут болсо эле ушундай ынтымак элек да. Курбанбү эненин досторунун айтымында буга чейин өзүнүн кыздарын баарын ушинтип кошок менен узатчу экен. Бургандай айтса эле, баары жерде барган жерибизге айтат элек. Эми олар айтпаган эстен чыкты да. Жашынан бери жакшы, жашыбыздан бери экөөбүз коңшу болуп алышып, чалышып жакшы ашыбыз ичип, жакшы сөзүбүздү сүйлөп эле жүрүп келатабыз. Биз Курбанбү эже менен таанышып кайтарда ал бизге келиштире бата берип узатты. Давлатка бетибиз кызарсын. Дасторконубуз чыт болсун, үйүбүзгө мейманчык толсун. Дасторконубуз узарып, фарзандка колубуз узарсын. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, ынтымак. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 75 тыйынды түздү. Евро 65 сом 80 тыйын. Россия рублі 1 сом 52 тыйын, Өзбек сумы 2 тыйын. Тажик самонеси 10 сом 30 тыйын. Сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1,6 метр секундасына. Абанын температурасы Баткен областында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус. Ош областында түнкүсүн 15-12, күндүз 30-35. Жалал Абад областында да түнкүсүн 15-12, күндүз 30-35 градус. Нарын областында түнкүсүн 5-10, күндүз 28 градуска чейин ысыйт. Талас областында түнкүсүн 5-10, күндүз 27-32. Ысык көл областында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус. Чүй областында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус. Бишкекте 26 сентябрда жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, секундасына 1,6 метр. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17 градус, күндүз 30-32 градус болот. Ошто 26 сентябрда жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, секундасына 1,6 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 градус, күндүз 30-32 градус болот.